Токмок шаарындагы көчөдө 2 күндө 4 унаа кырсыкка кабылды. 7-июнь күнү Токмок шаарында унаа кырсык катталды. Бул тууралуу көйлөр билдиришти. Маалыматка караганда шаардын Элин көчөсүндө Mercedes-Benz жана BMW үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Эртеси 8-июнь күнү саат 21:30 чамасында аталган көчөдө Hyundai жана Nissan үлгүсүндөгү унаалар кырсыкка кабылды. Жергиликтүү ооруканадан билдиришкендей, аталган жол кырсыктарынан кайрылуу болгон эмес. Соц тармакта малдын ичин этин көчөгө таштап койгон видео пайда болду. Аны тарткан киши Курманайттан кийин жыл сайын ушундай көрүнүш экенин айткан. Ичеги карында ар кайсыл жакка ушинтип ыргытышат. Элге түшүндүрмө иштерин жүргүзүп же сан эпидемстанция көзөмөл кылбаса болбойт го деген видеонун автору. Интернет колдонуучулар бул кесир ысырапкорчулук экенин, мындай курмандыктын сообу өтпөйт деген пикирлерин жазышкан. Булак Спутник эжи. АКШда жүргүнчү учагы кулап бир нече адам жаракат алды. Кече 7-июнда АКШнын Теннесси штатында жүргүнчү учагы кулады. Бул тууралуу Теннесси штаттык коопсуздук патрулунун басма сөз кызматына таянып чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой учактын бортунда 20 адам болгон. Ошондой эле бир нече адам аба аркылуу эвакуацияланып, медициналык мекемелерге жеткирилген. Учурда кырсык болгон жердеги кырдаал көзөмөлгө алынган, териштирүү иштери уланып жатканы айтылууда. Шаар тургундарына тынчтык бербеген унаалар кырмалууда. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байказа Айтикул уулу билдирди. Анын айтымында Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматкерлери тарабынан шаар тургундарына тынчтык бербей, катуу үндөр менен дарылдатып жүргөн айдоочу аныкталып, кошумча жабдыктарды мыйзамсыз орноткондугу үчүн 5500 сом айып салынып, унаасы айып короо жайына токтотулган. Унаасына жатып алып автобустун жолун торогон айдоочу кечирим сурады. Жүргүнчүлөр ташыган автобустун алдын тороп, жол эрежесин бузган айдоочуга 3000 сом айып салынды. Урматтуу жарандар, эгерде мына ушундай эреже бузган айдоочуларды көрсөңүздөр 0777 102 102 ишеним WhatsApp номуруна жөнөтүп койсоңуздар болот. Биз тараптан тийиштүү чаралар көрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыр көчөдө 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо дагы аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп койгуңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерди ойденги бар баланс кылып салам дегендерге, Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600 өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Адвокат Шердур Абдыкапаров блогер Бауыржанды жоопко тартууну талап кылууда. Адвокат Шердур Абдыкапаров Өзгөн районунда 38 жаштагы Айзиректин өлтүрүлүшүн актаган үчүн дагы бир блогер менен шаардык кеңештин депутатын жоопко тартууну талап кылууда. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болушу керек. Эмне үчүн бир адам өз сөзү үчүн жооп бериши керек, ал эми экинчиси жооп бербейт. Мыйзам тандалма болушу мүмкүн эмес. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби. Блогер Бауыржан менен шаардык кеңештин депутаты Зарылбектин жоопко тартылышы бул окуяны аягына чыгаруу үчүн маанилүү кадам болот. Биз ЖККПБга жамааттык билдирүү даярдадык. Ошону менен катар максималдуу камтуу үчүн онлайн петиция ишке киргизилет деп билдирди адвокат. Бир кызымды 10 эркек балага алмаштырмайм. Керек болсо мен бир кызым ошо 15 баланы башкарат. Керек болсо кинодо, театрда жок анда эмес. Бирок кыздар Кудайга шүгүр жакшы тарбиялуу болуп өсүштү. Адептүү болуп өсүштү. Баарыбызды тарбиялаган үйдө бир сары кемпир бар дегенде бирөө бар. Кыздар базырда айтып калат экен, ата апа неме бирдеме шоколад деп коет аны чымчыгандычы. Конок келгенде өзүң кармап отуруп байкабай калсам мындай кылып коюпчу.
Ал эми сатасында керек болсо баарыбыз тарбиялаган бир хозяйкабыз бар, Гүласел Алиева деген драматург биздин үйдө жашайт.